бул эмне? Альбом. Эмне болгон альбом? Детский альбом. Баламдын. Машалла. Канаке бериңизчи, көрсөм болобу? Болот. Машалла. Бул эже биринчиде турган сиздин балаңызбы? Сиздин балаңызбы? Ооба. Бул көтөрүп турган атасыбы? Ооба. Бул учурда сиздин көзүңүз төрөгөн маалда көзүңүз көрбөйт эле да, Жок. Кулагыңыз угат беле, кулагыңыз угабы эле? Кулак укчу, бирок уже ошол учурда уже начар болуп калган да. Мынакей сонун ак жолугун салынып. Уже бул балаңыз чоңоюп келаткандагы. Зульфия эже, балаңыз кимге окшош деп ойлойсуз? Сен балаңызды көргөн эмессиз да такыр, Көргөн эмесмин, бирок сыйпалагам бетин. Анан болду жак меникинде экен. Анан бирок айтып жүрүштү, сага окшош депчи. Эже ошондо балаңызды 9 ай кардыңызда көтөрүп, жаңы эле төрөп, үйгө чыгып келгендин эртеси эле балаңыз менен коштошуп атасыз да ошондо, Ооба. Эми айла жок, аргасыз коштошуп атасыз да. Ооба. Ден соолугуңузга байланыштуу болуп атабы? Ден соолукка байланыштуу, анан өзүмдө дагы эми чындыгын айтсам, опыт жок. Каралбайм да, мындай бала, кичинекей баланы карап көргөн эмесмин да. Опыт жок. Анан же көздү, мисалы эми апам болсо, эми апам мени деле көрбөй чоңойтуп койгон, бирок жендери жардам беришкен болчу да. Мен 1 жашка чейин ошо тайнем баккан болчу. 1 жаштан кийин ошо тайнем кайтыш болгон аварияданчы. Анан ушул жендери карашып, эми көбүнчөсү апам деле өзү карап. Эми эже ошол мен азыр элестетип көрдүм да, мындай жалгыз эне баланы эмне деген кыялдар менен төрөйт да, туурабы? Апа баланы эмне деген кыялдар менен төрөйт, бирок кандай гана кыйынчылыктар менен төрөйт да баланы. Чындыгын айтканда, баланы адамды адам жаратат да. Адам болуп жаралыш өтө кыйын да. Ошол эне канча ирет толгоп, эненин бир эле толгогонун биз балдары бул акташ өтө кыйын да. Биз өмүрүбүздүн аягына чейин энебиз үчүн кызмат кылсак да актай албайбыз да. Бирок ошондой чоң бир бандай ниет менен, үмүт менен төрөп, эртеси кайра балаңыз менен коштошуп атканыңыз мен элестетип көрүп атам да, аябай бул оор нерсе болуш керек. Албетте ыйладым. Анан эми айла жок. Аны деле өзүм түшүнүп, башка жол болбоду, ошол кайненемдин көзү көрөт. Анан өзүнүн балдарын багып, анан бир туугандарынын деле жендерин багып, анан ушул 6-7 айга чейин багып берейин. Анан сен көрбөсөң, тиги рахатта көрбөсө кантип карайсыңар депчи. Бирок бир нерсе кыла аласыңар байкабай деп. Анан эми ойдо деле жок болчу ажырашып кетерибиздин. Анан ушундай болуп калды. Балаңызды эң акыркы жолу 31 декабрь күнү ушунда алып кеткем. Бокта жалга жакын жерде бир магазинде ошол жабык паркка алып барып, чоңоюп калган алып кеткен болчумун.
Азыр эми ошондон бери бир 3 жыл өтүптүр да. 3 жыл өтүптүр эже. 3 жылдан бери азыр балаңыз кандай болуп чоңойду деп бир ойлойсуз азыр 3 жылдан бери? Эми 6 жашка бул апрелдин 14-үндө 6-га толот. Анан эми ал бала эми 6 жашта балдар уже чоң да. Анан мага эми 3 жылда мурда көргөн мага эми кичинекей баладай эле калат да. Буйруса балаңызга дагы жолугуп кезиге турган күн келет эжеке. Буйруса. Балаңыз дагы эрезеге жетип, эс тартып, жигит болуп калганда апа деп келип таманыңыздан өбүп бир ушул баланы жарык жашоого алып келген кыйынчылыгыңызды андай эстеп, сезип, туюп сизге бала катары, баланын энеси катары сизге бир өзгөчө кызмат кылат деген бир ниет, үмүт кылабыз иншалла. Мен де ошол Алла Тааладан ушул суранам күндө ошо балам ден соолук жаатынан бекем чоңоюп, ыймандуу акылдуу балдардан чоңойсун. Ушундай чоңойсо сөзсүз менен жолугушкандан көрүп, түшүнөт деп ойлойм. Буйруса. Негизгиси эже ошол жанындагы баланын айланасындагы эле жакындары туура түшүнсө, баланын сөзсүз ой жүгүртүүсү туура эле болот болуш керек. Мен ойлойм бул азыркы тартылып аткан видеону Рахат деле көрөт, апасы деле көрөт. Ошолордон суранмакчы элем, эч качан эми мен үчүн кылбай эле койгула, өзүңөр үчүн деле кылба, ушул бала үчүн өзгөчө Рахаттан суранмакчымын. Рахат атасы, менин апасы. Кандай ортодо бизде жаман нерсе болбосо дагы бала үчүн кылыш керекпиз да, жолуктуруп. Анан кийин өкүнбөгөндө болгондойчу. Азыр эми ким бар ким жок дегендей ушундай бала үчүн сый болуп, бала биздин мындай көрбөсүн да, биздин бала үчүн биз жакшы мамиледе болуш керекпиз да. Ошону Рахаттан абдан суранмакчы элем. Буйруса эже жакшы болот баары. Сарсан болбоңуз. Мен сөзсүз балаңызга жолуктурам. Кандай бир жолдорун табып, издеп болсо дагы жолуктурам балаңызга. Сарсан болбоңуз. Ол бүгүн эртең атай бир күн убактыбызды сиз жана сиздин балаңыз үчүн жалпыбыз убактыбызды бөлөбүз. Жана сиздердин эне баланын жүзүндөгү кубаныч, сүйүнүч менен кошо биз дагы өзгөчө бир кубанычка оролуп, бакытка оролуп, бир өзгөчө бир сонун күн өткөрөбүз буйруса иншалла. Бунун эмесине чыгабыз буйруса. Сөз сарсан болбоңуз, кыжаалат болбоңуз. Ушул жалгыз эне, эми бул Зульфия эжебиз эне да, бүгүнкү күндө апа да. Бир баланын апасы. Бирок 10 баланын энесиндей бир сабырдуу, 10 баланын апасындай бир баатыр энеге татыктуу эне болду да. Анткени бул эжекебиз адам көтөрө алгыс өтө чоң сыноо менен бир 10 жылдай алышып, жалгыз ушул 4 дубалдын ортосунда эки көзү көрбөй, эки кулагы укпай жашоосун өткөрдү. Кээ бир башка инсандар болгондо биз жашап аткан 2-3 этаж, Кудайыбыз сактасын, дени соо 12 мүчөсү түгөл жапжакшынакай эле адамдар бийик имараттарга чыгып өзүн таштай берип атат. Көрүп эле жүрөбүз. Мисал келтирем да, бирок бул эжебиз не деген сыноолордун баардыгына чыдады да, сабыр кылды. Ошон үчүн о көрүп аткан баланын дагы жакындары, Зульфия эженин дагы жакындары, Зульфия эженин дагы туугандары деген бар. Эжени мынчалык көз жашын зарлатпайлы. Эненин, апанын көзүнөн бир тамчы агызган жаш үчүн биз, урматтуу мекендештер,
акыретте өтө чоң бир жоопко тартылабыз. Апаларды ыйлатканыбыз үчүн биз инсан кечириши мүмкүн, бирок Аллах таалам эч бир кечирилгис бир ушундай бир күнөөгө да батып калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн бул апаны, бул эжени көпкө монтип зарлатып какшатып ыйлатпайлы дейт элем. Эми буну эмне үчүн айтып атам? Азыр биз буга чейин ушу баланын жакындары менен телефон аркылуу сүйлөшкөндөн кийинки ушул сөздөр чыгып атат. Эми ал сөздө, ал телефондо эмне болгону мен толук айтпай эле коеюн, дагы эртең жагдай башкача болуп кетпесин. Сүйлөштүм баланын атасы менен, жигитче сүйлөштүм, бири-бирибизди түшүнүшү менен аракет кылып сүйлөштүм. Түшүндүргөнү аракет кылдык болушунча, бирок бүгүн буйрубаптыр эжебиздин баласы менен жолуктурганы. Бирок Кудайдан суранабыз, жакын күндөрдө эженин баласы менен сөзсүз жолуктурабыз иншалла. Жолуктурганда дагы жөн эле жолуктурбастан эне менен баланын ортосундагы мээримди, кусалык мээримди бир көрүп, бир башкалар дагы эне баладан алыстап, балдар үйүнө таштап койгон энелер дагы, же болбосо баласын кардынан алдырып аткан жап-жаш болгон апа боло турган кыргыздын айымдары дагы үлгү ала турган бир өзгөчө бир ушундай бир эмени тартууласак дейт элек. Караңыздарчы, азыр эч кимиси эчтекеси жок болсо дагы балам деп зарлап отурат мына. Жалгыз ушул баламды көрсөм, баламды кучагыма кучактасам, мээрим төгүп, бүгүн Кудайда жанымда отурса деп ушундай ниет кылды эле, буйрубаптыр бул нерсе. Буйруса жакын күндөрдө баласы менен жолуктурганда сиздер менен буйруса сөз бөлүшөбүз достор. Бирок баласын мен азыр фото альбомдон алгачкы ирет көрүп атам. Чындыгында эне үчүн бала кандай гана эме, бир керемет, бир өзгөчө да. Мына мен 30-31ге чыгып атсам, апам быйыл 53 жашта. Мен ушул апам үчүн мына ушул сүрөттөгүдөй эле баламын да. Ушул жап-жаш эле аллейдей эле баламын мен азыркыга чейинчи. Мисалы ар бир эне үчүн мен го мейли 30-31 жашта экенмин, 50 жаштагы балдары дагы апасы үчүн ушундай бир жап-жаш эле баладай да. Ошон үчүн эне баланын ортолугун алыстатпаса экен дейт элек. Айтаарга сөз жок. Буйруса алдыңкы ушундай бир эженин баласы менен жолуктурганда сиздер менен дагы бөлүшөбүз. Азыр Зульфия эженин үйүндө бир четинен кубанып, бир четинен ушундай кайгырып отурабыз. Негизгиси ушул жарыктыктагы аба менен ушул биз көргөн бала жана Зульфия эже дем алып жашап атат. Ошол бакыт иншалла. Ошол бала дагы чоңоюп апасына кызмат кылган учур келет. Буйруса дуа кылып туралы баардыгыбыз. Сарсан болбоңуз, Зульфия эже. Кыжалат болбоңуз, баардыгы жакшы болот буйруса, Азыр мен айткан сөздөрүмдү уктуңузбу? Уктум. Буйруса баары жакшы болот, Ооба, бүгүн Кыргызстанга келдик го. Сүйүнүп, кубанып отуруңуз, ыйлабаңыз болду. Азыр сиз көзүңүздөн жаш алып, ыйлап, сарсан болуп турганыңызды көрүп, мен дагы кыжалат болуп кеттим чындыгында. Чынын айтсам, мен ичиме мындай айта албаган сөздөрүмдү жаш менен чыгара алган жакшы го, ичимден кырмап отурганчачы. Ал жагы туура. Көздөн коюлат экен, баары сүйүнгөнүңөн, кубанганыңан. Айтып атпайм, бул мен үчүн өзгөчө мен үчүн бул жыл өзгөчө жылдардан болуп атат. Туура. Быйыл сиздин мүчөлүү жылыңыз экен да эже. Бул мүчөлүү жылыңызда Кудайым өзүңүз айткандай, бутум. Ушул мүчөлүү жылыңызда Кудайым бир өзгөчө сиздерге белектерин тартып атат да. Орусча айтканда бесценный подарок кылды да. Туура, эң туура айтасыз, ооба. Экинчи жашоо, анан Алла таалам ушундай белек кылгандан кийин ойлойм, мындан кийин баардыгы менде жакшы болот.
болот сөзсүз. ооба Жакшы үмүт ниет кылыңыз, ооба Азыр көп көрүүчүлөр сиздин намаз окушуңузду, намазга жакындашыңызды, Куран жатташыңызды күтүп дуа кылып атышат иншалла. Сиз бир гана Аллахтан суранып, Кудайдан суранып, Аллах менен, жалгыз Алла менен көзүңүздөн жаш агызып сүйлөшкөн болсоңуз, суранган болсоңуз, сөзсүз ошол сиз суранган нерсени Кудайым берет. Берип атпайбы мына буйруса, берет иншалла. Сарсан болбоңуз, кыжалат болбоңуз. Алдыда дагы көрүшөбүз достор. Аманчылыктарда көрүшөбүз. Бизден чындап эле Зулфия эжебиздин тагдыры, жашоосу бир өзгөчө, бир ушундай бир сериал кинолоруна айланды. Анткени бул бүгүнкү күндөгү жашоодон чыныгы алынып аткан мындай живой кино болуп атат да. Элестетиңиздер, бул тагдырды кино режиссерлор изденип чыгып тартышат да. А бирок бул эжебиздин тагдыры чындыгында сериал кино. Убагында биз индийский кино, корейский кино, турецкий сериалдарды көрчү элек да. Көрчү элек дейт кече көптөгөн инсандар. А бүгүнкү күндө бул Ак ниет аманат YouTube каналынын живой кыргыздын чыныгы сериалын, ошол сериалдын башкы каармандары Зулфия эже, Жаркынай эже, Медер, силер менен отурабыз деп, кыргыз элибиз, силер менен отурабыз деп кече Москвада ушундай бир таксырларыбыз, эжелерибиз, агаларыбыз жүрөктү титирете турган сөздөрүн айтты да. Чындап эле мен ошол сөзгө баа бердим, тан бердим. Бул эжебиздин биз азыр тагдырын, жашоосун бир жасалмалап, кооздоп, анан сиздерге бөлүштүрүп аткан жерибиз жок. Болгонун болгондой ушундай чагылдырып атабыз да. Эмне үчүн чагылдырып атабыз? Бул эжебиздин тагдыры бардыгыбызды, ар бир көрүүчүнүн мол дененин ичиндеги турган жүрөктү ордунан жылдыра койду чындыгында. Анткени ыйлабаган айым эмес, ыйлабаган эркек да калбаптыр. Ар бир жолуккан эркектерге жолуксам айтып атат. Жолдо кетип баратсам дагы ошол эженин видеосун көргөндө көзүмө жаш алып токтоно албай баратам дейт. Бирөө барат, үйүнө ыйлап барат. Үйдөгүлөр таң калат. Эмне болду? Тынччылыкпы, аманчылыкпы деп эле. Чындап эле бул эжебиздин ушундай бир тагдыры бардыгыбызды бир ойго салды. Бирок бул эжебиздин ушундай бир тагдыр жашоосу менен бир өзүбүзгө үлгү ала турган, азыркы заманда көптөр үлгү ала турган ушундай бир өзгөчө бир тагдыр болду. Негизгиси азыркы биздин ушул алып барып аткан ишибиздин, алып барып аткан жасап аткан жумушубуздун эң башкы ушул себепкери, эң башкы эжебиз, ушул Зулфия эжебизге эле Аллах таалам шифасын берсин, жакшы болуп кетсин. Бул эжеге ошондо дагы көптөгөн муктаждар бар. Ошолорго дагы Кудайым шифасын берсин, жакшы болуп кетсин. Буюрса эжебиздин иши аяктаган жок. Эжебизге дагы кызматыбызды токтотпойбуз, бирок мындан кийинки муктаждар менен дагы сөзсүз ишибизди алып барабыз буюрса иншалла. Дуа кылып туруңуздар. Аманчылыктарда көрүшкөнчө.